Кыргызстанга келген инвестициялардын көлөмү көбөйдү. Дүйнөлүк каачылыкка карабай борбордон сырткары ар бир облустарда ишкерликти өнүктүрүүнү каалаган чет элдик бизнес өкүлдөрү бар. Бишкекте мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин катышуусунда инвестициялык саясат боюнча жыйын өтүп, анда ишкерлерге түзүлгөн шарт талкууланды. Жыл башынан бери Чүй облусуна 159 миллион доллар, Жалал-Абадка 88,4 миллион долларлык инвестиция тартылган. Акыркы 10 айда эле ички өндүрүмдүн көлөмү 12,6 миллиард долларга жетип, өсүү темпи 9,6%ды көрсөттү. Жергиликтүү жана сырттан келген ишкерлерге жагымдуу шарт түзүү үчүн бардык облус райондордон келген жетекчилер чогулуп, бир аянтта инвестициялык климатты жакшыртуу пландарын талкуулады. Дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө инвестициялардын көлөмү кескин түрдө кыскарып жатат да. Бирок биздин Кыргызстаныбызда инвестициялардын көлөмү кыйла жогорулап, жылына бир 14-15%дын өсүүсүн көрүп жатабыз да. Анан бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында агенттиктин эле ишмердүүлүгүндө 13 долбоор коштолуп, жалпысынан 5,5 миллиард доллардын өлчөмүндөгү инвестициялык долбоорлор ишке ашырылып жатат. Бул биздин эле агенттикте. Бирок бүгүнкү күндө ар бир министрлер кабинетинин мүчөсү өзүнүн мындайча айтканда ишмердүүлүгүн алкагында инвестициялык долбоорлорду коштоп жатат. Ал эми мына жакынкы учурда өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кытай-Кыргызстан темир жолу, Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу баштала турган болсо, Камбар-Ата ГЭС баштала турган болсо, жалпысынан ушул 30-жылга чейин Кыргызстанга бир 20 миллиард доллардан 30 миллиард доллар АКШ долларга чейин келүүсү күтүлүүдө.